Урматтуу кыргызстандыктар, саламатсыңарбы? Мына биз кандай май жеп жатканыбызды мен силерге көрсөтүп берейин. Вот крестьянское масло сливочное и акжалга. Так, газды включіп қойдым. Вот крестьянское масло. Газға құйды. Мына кече эксперимент қылғанда мындай болып шықты. Ойлогом эртеси топленый болуп калабы, сарыгарып десем, жок, болгон жок. Апаман сурап көрсөм, айылдан. Негизи топленый болуп калыш керек экен да, сары май. Бул сары май болбой эле кара май болуп калды. Мына көрүңүздөр өзүңүздөр. Мындай болуп калды экен. Негизи тапит этилгенден кийин сап-сары май болуп калыш керек. Мало того, что сары болбостон, еще кара болуп кетти да. Интернеттен көргөм сливочный масло Россияда кандай жасалат. Аларда ошентип эксперимент кылса, капкара болуп калды. Вот мына мындай. Мындай эле суюктук чыкты да. Анан мына бул кечеки экспериментим болчу, бул бүгүнкү капкара эле май. Бул эмне деген май? Кече болсо могу сливочное масло акжалга ысык көлдүкү Жети Өгүз районунун Кызыл Суу айылынан чыгат. Эртең болсо достор, Таластыкын, Ат башыныкын, Чүйдүкүн эксперимент кылып берем силерге. Өзүңүздөр комментарий жазып, оюңарды бөлүшүп кеткиле. Мына мондай май жеп атабыз, капкара. Пальмовый масло уже бизде да кошо баштаптыр.